Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Дагы да сиздер менен түз эфирде саламдашып жаткандыгым үчүн абдан кубанычтамын. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, кече Исхак Масалиев агабыздын балалыгы, анын саясий жолу, кантип саясатка келип катышып калды, Масалиев өзү кандай көз карашта эле, ушундай бир керемет суроолор менен биз маектешкенбиз. Ошол маектин кече техникалык бир мүчүлүштүктөрдөн улам үзүлүп калгандыгы үчүн бүгүн кайра сиздер менен түз эфирде көрүшүп турабыз. Урматтуу мекендештер, видеого лайк басып, максималдуу бөлүшүп коюңуздарды суранабыз. Ошондой эле азыр бүгүн Кыргызстандагы саясий абал, социалдык абал, деги эле ушул шайлоодогу кандай атмосфера болуп жатат, ушул тууралуу агайыбыз менен маектешебиз. Рахмат агай, маекке дагы бир жолу макулдугуңузду берип, биз менен ушундай билимиңизди бөлүшүп жаткандыгыңыз үчүн. Кече ошол мына жана жерден үзүлүп калды да, ошол парламент, шайлоо деги эле ушул маселелер боюнча сизге суроо берип жаткандачы. Анан дагы бүгүн сурайын дедим эле да, бүгүнкү Оштогу жанагы чогулуш өткөрүп атканда драм театрдагы студенттер биздин чогулушубузду көрөбүз деп, анан келатканда мугалимдерден ал жакка жолобогула деп аларды кубалаганы, деги эле ошол кандай ишарат берет, Лейлектеги, ошо Баткендеги светтин бербей койгону, бул бүтүн Кыргызстанга жасалып аткан тоскоолдукпу же кандай десем, жөн эле баягы дал келүүбү? Кандай ойлойсуз? Мен бүгүн кызыктай болду чын эле. Шагылган жамгыр жаап атканда карабастан бүтүн Кыргызстан командасы менен жолукканда ошол Кыргыз драма театрынын ичинде окуучуларга бир кандай иш-чара жүргөн экен. Анан алар бүткөндөн кийин мен алган маалымат боюнча бүткөндөн кийин студенттер чыкканда барып угуп коелу дегенде агайлар же башка бирөөлөр кубалаптыр да. Мен ойлоп атам, бул эми атайын кубалаган жок, ал коркуп калышты да. Азыр тиги өлкө башчылары баары катып айтып атпайбы, бирде мугалим, бирде мамлекеттик кызматкер мүмкүн эмес деп талап коюп атат. Анан кече бир партия жогулуш өткөргөндө студенттерди алып келди деп кичине мындай жарыка чыгарып атат. Ошондон корккондуктан студенттерге тез кеткиле деп чын эле кубалаган болгон. Бирок бул албетте сөзсүз бүтүн Кыргызстанга каршылык деп мен эсептебейм аны. Бул жерде баягы бизге айткандай, мындай тил менен айтканда, чачын ал десе башына кошо алат деген кээ бир учурда ашчы аракет болуп атат. Мен ойлоп атам, эчтеке корко турган жок болчу, студенттер барып угуп койсо, билип койсо ашыктык болбойт эле. Эгерде алардын сабагы жок болсо. Ал эми сабагы болсо, анда сөзсүз сабакка барыш керек болчу да. Ал күндүзү болуп атпайбы, жумуш күнү. Мен ойлоп атам, мындай аша чабыштын да кажети жок да. Түшүнүктүү. Азыр Кыргызстандагы саясий абал моундай болуп, алым сабак айтыш кандай эле болуп калды да. Бийлик бирди айтса, оппозиция дагы бирди айтат, анан бири-бири менен эле алым сабак айтышып эле мамлекеттик бир көйгөйлүү маселелери чечилбей артта калып кеткендей түйүлөт. Ошого ким күнөөлүү? Эми күнөөлүү деп айта албайм. Биз ушуга көнүп калганбыз да. Ким президент болот, ким жетекчи болгондо, шайлоо болгондо сөзсүз бирдеме деп балп этип айтып коет да. Бирде президент чыдап аягына чейин чыдай албайт шайлоону. Себеби шайлоо болгондуктан, өзгөчө жогорку кеңешке шайлоо болгондуктан, бирде президент, өкмөт башчы же алардын колунда иштегендер өзүнүн пикирин айтпаш керек. Себеби алардын ар бир пикир кандай бир таасир берет да. Эгерде бир талапкер жөнүндө бир терс пикирди айтып койсо, бул чын эле антиагитация болот да. Муну Боршайком кичине мындай эскертип койсо туура болмок да. Бизде тилекке каршы президент деле мындай адашып бир сүйлөп койду. Ага ал сөзүнө бүтүн Кыргызстан жетекчисине жооп берип койду. Анан ушинтип буланып кетип атат да. Андан кийинкиси да өкмөттүн өкүлү бүгүн да угуп калдым. Ал жанагы сөзгө дагы бир сөз кайтарып атат да. Мен ойлоп атам, бизде саясий маданиятыбыз жетиштүү эмес болуп атат да. Биз бүгүн жогорку кеңеш менен, парламент менен аткаруу бийликтин аралыгын мындай сезбей атабыз да. Айрыкча аткаруу бийлик тарабынан бир аз ката кетип атат деп койсом болот. Ал эми талапкерлер шайлоого барганда сындап,
сын пикирлер айтканы бул күткөн нерсе. Себеби турмуш оңой эмес, турмуш жакшы жагына жылып атат деп айта албайм. Мына бүгүн кар жаап туруп суук болгондо мен түшүнүгүм боюнча бизге электр энергия боюнча маселе өтө курч болуп калат да. Бүгүн эле шаардан чалып атат Бишкектен. Бир суткадан бери бир районда свет жок. Мен түшүндүрөм, балким авария болгондур. Ошол эле мезгилде Токтогул суу сактагычтагы суусунун көлөмү 9 миллиарддан ашык болсо, азыр 8 миллиард 900 болду да. Бул өтө коркунучтуу болуп атат. Ошондуктан мындай акыбалда баягы айрыкча бийликте тургандар бир аз абайлап калыстык сакташ керек да. Ошондой ашыкча себеп бербейт. Ал эми шайлоого барган топтор, күчтөр, алар деле мындай сындаганда мен ойлоп атам бир аз өзүн кармап, биз эмне сунуштап атабыз деп бир нерсени эске алышыбыз керек. Барыбыз тең, мен да талапкермин да. Кандай болсо да, шайлоо кандай бүтсө деле, депутаттар ким болуп шайланбаса деле, алар президент менен, өкмөт менен кызматташууга милдеттүү болот. Бул эми баарыбыздын мамлекетибиз бир болгондуктан биз баарыбыз тең өлкөбүздө тынччылык болсун, өлкөбүздө өнүгүү болсун деп аракет кылабыз да. Ошондуктан мына айрыкча президентибиз Кыргыз Республикасы президенти Мадумаров жөнүндө айтып кеткен сөз мен ойлоп атам. Мен жумшак айтканда адашып кетти деп ойлоп атам да. Андай нерсени айрыкча өзгөчө чегара боюнча бул өтө мындай этият болуш керек да. Президент айткан сөзү бир гана Кыргызстанда эмес, бул дүйнө боюнча угулат да. Ошондуктан эгерде биз мамлекеттин кызыкчылыгын ойлосок, бир аз чыдап турса, 25 күндөн кийин барбир шайлоо болот, 26 күндөн кийин. Ошондо ким гана депутат болбосо, ошол кишилер менен өкмөт иштегенге милдеттүү. Тескеринче өкмөттүн айрым өкүлдөрү бир аз кыйшык иш кылып атат. Мисалы үчүн жана вице-премьер айтпады беле? Биз 45 депутат менен керек болсо иштейбиз, калгандарды уруп ойногон жокпуз деген. Бул өтө жаш баланын сөзү болуп атат да. Кечээ премьер-министр Акылбек Жапаров ал башкача айтты да. Жок, биз ар бир депутат менен кызматташууга даярбыз. Бул туура эле сөз да. Ошол багытта кетишибиз керек да. Эми бул жерде азыр ошол бийликтен ар бир эле ошол ага сын айткандар менен алым сабак айтышканы тууралуу сиздин пикириңизди уктум да. Бул жерде азыр бийликтин өзү жанагындай фейктерди, жасалма журналисттерди, жасалма блогерлерди жалдап алып, айрыкча ушул бүтүн Кыргызстанга катуу чабуулду баштады да. Мен азыр социалдык тармактардан бүт изилдеп көрүп, аналитика жасап, анан келип атпаймынбы? Талдоо жасагандан кийинки пикирим ушунда. Буга чейин деле мен өзүм ушул президенттин мурдакы командасында иштеп жүргөн адам катарында алардын ыкмалары кандай экендигин билип калганмын да. Ошолорду көргөндөн кийинки баягы менин ошол аларга болгон шегим чындыкка дал келип атат да. Эми ушундай бизге ушундай туура эмес, ушундай биз менен тең элип, анан кийин ушундай бир атайын чабуул жасап аткандыгы ал кандай? Биздин партиядан коркуп атабы? Корко турганын биз эмне кылып атабыз бийликке? Эми бул дагы эле жана адатка көнгөндөй да. Бийликте боло электе айрым биздин инсандарыбыз, жигиттерибиз, кыздарыбыз бийликте боло электе кысым көргөндө абдан протесттик, сындоо позиция менен жүрчү. Ал эми эртеси күнү бийликке жеткенден эртеси күнү ал таптакыр башкача болуп калат. Алар жанагындай сөздөрдү кайтара башташат. Бизде күчүбүз жетет, эл бузарларды жоопко тартабыз, тартипти бузбагыла, шайлоо таза өтүш керек, бизди колдогон партия, бизди колдогон күчтөр деген сөздөр көбөйдү. Ал эми жанагы сиз айткандай жаңы технология азыр турмушка кирип атат. Азыр агитация үгүт иштеринин бир 60-70% ушул интернетте эле өтүп атат да. Жамандаган да ошол жерде, мактаган да ошол жерде. Жомокту чындыкка окшотуп көрсөткөн да ошол жерде, чындыкты калп кылган деле ошол жерде да. Андан ал боюнча Садыр Нуркожоевич өзү айтпады беле, мен камакта отурганда деле мен ушул тармактардан пайдаланганмын. Мен так мындай айтканда 50 Facebook жана WhatsApp группам бар эле деп. Анан ошол жолдо мен көп үгүт иштер жүргүзүп, ошондуктан мен эл башы болдум деген мааниде бир сүйлөмү бар эле да. Ошондон бул мүмкүн. Ал эми мен
3-4 жылдан бері өзім деле ушул Facebook интернетте бир аз аралашып калдым, балдарым кеңеш берип туруп. Жанагы Facebook дегенде мен активдүү эле катышып, өзүм пикиримди айтып, кээ бир учурда жоопту алып, сын пикир болобу, колдоо болобу, мен байкап калдым ал жерде ушул интернет талаада көптөгөн аты жок, заты жок, түшүнүксүз достор пайда болот да. Анан кийинчерээк мага түшүндүрүп беришти жаштар, бул атайын жасалма телефонго эле бир каттоодон өткөрүп туруп эле максаты же бирөөнү боктош керек, же бирөөнү макташ керек да. Ошону мен байкап атам. Анан мен кээ бир учурда өзүмдүн турмушум жөнүндө, көз карашым жөнүндө пост жазганда үйрөнүп алдым, анча мынча фейк дегендерди тез арада мен ушу достуктан чыгарып атам. Бирок бул интернет оңой экен да, бир колуңда телефон болсо, интернетке чыгыш болсо, сен каалаганда күнүгө миңдеген кишини отургузуп койсоң болот да. Ошондуктан бул технология менен кантип күрөшөбүз? Эгерде ушул фейктер чектен чыкса, анда жана атайын кызматтар изилдеш керек, издеш керек. Себеби эгерде адамдын аброюна шек келтирсе, же кандай бир улутуна тийишкен, же элибиздин биримдикке коркунуч боло турган бир урандар болсо, ошондой булактарды табыш керек, чара колдонуш керек. Эми албетте камаш керек деп айта албайм, бирок тапса, бир 10 кишини тапса, жаш балдарды ойлонуп калат да, кереги барбы, кереги жокпу. Биз акылдап, барып көндүрүшүбүз керек. Ар бир жаран өзүнүн пикирин ачык айтканга үйрөтүшүбүз керек да. Эгерде сен чындыкты так айтсаң, кээ бир учурда адашсаң деле түшүнсө болот да. Ал эми атайын жашырынып туруп, жатың жок же дарегиң жок болуп туруп, анан бирөөнү шыбап жамандап турсаң, бул бүгүнкү замандагы реалдуу болуп аткан турмуш, бирок бул кыйшык маалымат түзүлгөнгө шарт түзүп берет да. Ошондуктан муну менен күрөшүш керек, бирок биринчи кезекте ушул сындалган киши же бирөөнү мындай атайын каралоо максатында каралап аткан киши, караланган киши, ал дайыма эске алыш керек, этият болуш керек да. Жөнөкөй мисалды айтайын, бүгүн эле Гүлчөдө жолугуп, билбейм, залда отуруп эле бирөө сүрөткө тартыптыр. Мен уктагандай болуп атат да, эми кызыктуу болуп атат. Мен үчөөбүз трибунада отурсак, мен кантип эле ушу 200 алдынан билбейм, ушундай сүрөт болот экен да, техниканы чыгарып коюп, бул эми атайынбы же кокустанбы билбейм мен. Бирок мага чалып атат, сен жолугушта уктап атасың деп атты. Чынында ушундай көрүнөт да, бул эми техника. Аны кандай көрсөтсөң, кандай профилден көрсөтсөң, ошого жараша көз караш пайда болот да. Мен ойлойт атам, булар менен күрөшүбүз керек. Но негизинде бул мен ишенип атам, убакыт өз ордуна коет да. Бир аз убакыттан кийин ушу интернет тармакка эл деле тое баштайт да. Анан жаңылыктарды көп деле ишенбей калат. Азыр биз айрыкча айыл жерде бирдемени окуп алса эле, туй это бул жакта көрсөтүп атпайбы, айтып атпайбы, ушул жерде ушинтип деди деп ишенчек болуп калат. Азырынча ишенчектик бар. Бирок бир аз убакыттан кийин уже биз түшүнө баштайбыз, баягы сын көз караш менен ар бир маалыматты тосуп алабыз да. Ошондуктан фейктен зыяны көп, бирок андан көп зыяны бул мамлекеттик кызматкерлер фейктин ролун аткарган, бул өтө коркунучтуу нерсе. Бул жерде сен төргө отургандан кийин сен чыдашың керек. Сен элди башкарам десең, чыдашың керек. Сен кайсы бир тармакты башкарсаң, сен өзүң тармагың боюнча чечти. Эгер сен вице-премьер социалдык маселе боюнча, сен ушул социалдык маселе боюнча чечти бер. Ал эми саясатка киришип, эл аралык маселеге киришип, анын акыл эси үйрөткөн талапкерлерге тийишкен, бул анын жумушу эмес да. Ооба, туура айтасыз. Ушул жанагы пикириңизге кошумча, Нурсултан Назарбаев деле айтты эле го, саясатчы болуш үчүн пилдин терисиндей тери керек депчи. Ошондой чыдамкай болуш керек деп, туура эмес ишти көзүңө сайып көрсөтүп атса, туура кабыл алыш керек деп. Анан азыр ошол эле баягы фейктердин, атайын ошо бийликтин жалданма бизге каршы койгон троллдорунун комментарийлерин окуп атам да. Буларда деген ошол эле 50 группа, ошо Садыр Нуркожоевич мурда ачып койгон 50 группасында биздин жолугушуубуздун YouTube'дагы болобу, Facebook'дагы болобу ссылкасын, шилтемесин таштайт да группага. Дизлайк басабыз да, жаман комментарий жазабыз депчи.
мен ошол сүрөттөрүмнөн бери далилдеп мага жөнөтүшкөн балдар. Мына группага келди, силерди жамандайт азыр, анан дизлайк басат деп. Анан көрүп алып, мен башында андай ойдо болчу эмес элем, бирок алар ошону умышленно деп коет го, баягы орусча айтканда. Атайын кара санатайлык менен ошол нерселерди жасайт экен. Ошол жерде көбүнчөсү алардын баягы элдин пикирин бурмалоо максатында мындай деп жазышат экен да. Силер барган жериңерде бийликти жамандап атасыңар, программаңарда айтпайсыңарбы деп. Кайсы сайтка, кайсы ошол бийлик өзү жалдаган атайын YouTube группалары, YouTube сайттары бар да. Бул сын пикирге негиз бар. Биз элибизде көрүп калганда, барган жерде талапкер мен сиздерге трансформатор коюп берем, мен мына мектепти ремонт кылып берем деген биз көндүрүп койдук да. Ошондуктан талапкерлерге кана айтып бергилечи, эмне кыласыңар депчи. Айрыкча шайлоочулар уккусу келет да, мына биздин айылдагы мектепти мен силерге 5 жылда оңдоп берем деп койсо, аны ишенгиси келет да. Же ушул жерге жолуңарды асфальт төшөп берем же шагыл төгүп берем деп ошону уккусу келет. Анан канча жолу айтып атабыз, ал депутаттын милдети эмес, анын укугу эмес дегенде ишенгиси келбейт. Кандайсы депутат колунан келбесе анда эмне болот депчи. Бул өкмөттүн милдети, бул аткаруу бийликтин милдети түзмө-түз. Алар үчүн бюджет бөлүнөт, ушул бюджет каралып аткан мезгилде депутаттар сунуштап айрым жанагы долбоорлорду киргизсе болот. Негизи алардын милдети кичине башка. Элибиз жанагы көрүп калганда биз илгертен бери депутат деген бул эл өкүлү деген болгон. Бирок 2010-жылдан баштап эл өкүлү деген нам жоголуп кеткен. Азыр биз депутаттарды мыйзам печатать эткен топ деп койсок адашпайбыз да. Ошону эч элге жакпайт. Эми азыр мен билбейм, азыр жанагы 36 мандат эл түзмө-түз шайлагандан кийин алар сөзсүз элдин өкүлү болуш керек. Бирок анда маселе пайда болуп калат, суроо пайда болуп калат. Эгер алар түзмө-түз элдин өкүлү болсо, алар жөнөкөй жанагы машина мыйзам чыгара турган машина эмес да, алар өкүл болгондуктан аларда айрым укуктары болуш керек. Демек бул жерде алдын ала кичине карама-каршылык бар да, аны оңдошубуз керек. Кийин жогорку кеңеште. Ошондуктан жана суроо бергенде эмне кылып бересиңер деген сөздөн мен байкоом боюнча бир 2-3 эле партия турат. Биз андай кыла албайбыз. Бирок биз ошол силер айткан талаптар ишке ашыш үчүн биз өкмөттү кубалашыбыз керек, өкмөткө талап коюп беришибиз керек, өкмөттү көзөмөлдөшүбүз керек, анан мыйзамга ылайык жоопко тартышыбыз керек. Болду ошол эле. Эгерде биз баарыбыз тең ушул өкмөткө кошоматчы болуп, баягы кнопка басмай топ болуп калсак, анда өкмөт каалаганды кылат, каалаган иштерди кылат да. Анан каалагандай отчетторду берет. Бир тиын кошпой туруп бюджетти 50% көбөйтөт. Бирдемени коштурбай туруп, капиталдык мисалы үчүн салымдарды жылда бөлбөй, биз баланча мектеп курдук дейт. Андай болбойт да. Ооба. Же мынча ишкана ишке киргиздик, өкмөт киргизген жок, аны жеке ишкерлер киргизген. Демек өздөрүнүн кредитке алынган башка нерсеге жеке адамдын ийгилиги деп койсобуз да, деп койсо болот. Өкмөт барып туруп жанагы кызыл лентаны кесип туруп, ачкычты ачып, биз ушуну кылдык деген бир аз мындай туура эмес маалымат деп койсок болот да. Бирөөнүн эмгегин өзүнүн мойнуна, өзүнүн активине жазган бул туура эмес да. Туура айтасыз. Ошол эле, анан ошого эл көрүп калды. Мына паланча мектепти ачканда министр паланча келди, же губернатор келди, ага дасторкон жайып, ал аябай мактап, ошол кездеги президентти, ошол кездеги өкмөт башчыны мактап, анан эртең алар кызматтан кеткенден кийин унутулуп калат да. Жаңы келген президент азамат, жаңы президент өкмөт азамат деп мактай баштайбыз да. Анан катар менен кете берет да. Ошондуктан биз элди көндүрүшүбүз керек. Биринчи кезекте Кыргызстанда кандай жаңылык болсо, кандай жакшылык болсо, эгерде жол курулуп бүтсө, эгер мектеп курулуп бүтсө, же ремонттолуп бүтсө, же оорукана бүтсө, же айлык көтөрсө, бул түзмө-түз элдин өзүнүн жетиштиги. Түзмө-түз эл төлөгөн салыктын чыгат. Түзмө-түз эл эмгектенип өзүнүн тери менен тапкан, эмгектери менен тапкан ийгилик деп койсок болот. Эч качан эл ошол кылган жакшылык үчүн өкмөттүн алдында карызы жок. Тескерисинче, өкмөт элдин алдында карыз, милдеттүү. Себеби эл
президентти шайлап туруп ага тапшырма берди. Мына биздин атыбызда сен өлкөнү башкаргын, өкмөттү түзгүн, жогорку кеңеш сен көзөмөл кылгын, анан бизге отчет бересиң деп. Биз тескерисинче бир аз эл бул жакта калып атат. Бир гана күнү дош берүү күнү биз эл деп калабыз. Ал эми дош бергенден кийин, жыйынтык чыккандан кийин эл келген депутатка рахмат келгениң үчүн, убактыңды бергөн үчүн губернаторго сага рахмат, убактың тарлыгына карабастан келгениңе рахмат. Эмнеге биз рахмат деп айтышыбыз керек? Келиш милдет да. Тескерисинче силер чогулган үчүн мен рахмат дешим керек да. Силер убактыңарды бөлүп туруп, жумушту таштап, жолугушууга болобу же баягы салтанаттуу ачылышына келгениңерге силерге рахмат деп айтышыбыз керек да. Силер бизди ушунчалык чыдаган үчүн рахмат деп айтышым керек. Силер ушу тоодун чокусуна жасап, тезек менен үйүңөрдү жылыткан үчүн рахмат деп айтышым керек. Же 56 кишини бир класста окуп аткандарга, мугалимдерге рахмат деп айтышыбыз керек. Же пандемия болгон учурда врачтар күнү түнү иштеген ошолорго биз рахмат кылышыбыз керек да. Анан тескерисинче биз министр келсе ага рахмат сизге деп, сыйлык болгондо министрлерге тийип, бул жалпы бир гана президентке тийиштүү эмес, акыркы 30 жылда ушул ситуацияга биз кирип кеттик да. Ошону чечишибиз керек. 100 жыл мурда коммунисттер бийликке келгенде бүткүл бийлик кеңештерге деген уран менен чыккан. Демек ошондо коммунисттер айткан болчу. Биз бийликти элге кайтарышыбыз керек. Азыр бир аз аралыгы алыстап кетти, чоңоюп кетти. Бийлик жана эл эки башка болуп атат да. Бийлик өзүнөн өзү жашап атат. Ал эми эл 5 жылда бир керек болгондо колдонуп атат. Калган учурда эл эми эл деген бул ар бир адамдан түзүлөт. Эгерде бизде 3 миллион 600 миң шайлоочу болсо, анын ичинде шайлоого адаттагыдай 2 миллион катышат. Демек 1 миллион 600 миң калкыбыз, жашы жеткен калкыбыз кандай бир себептерге байланыштуу шайлоого катышпайт. Анда 1 миллиондон көбү сыртта да. 1 миллиондон көбү сыртта. Бул жерде эми божомол айтып атабыз, балким көбүрөөк болушу мүмкүн да. Ал миграция дайыма алмашып турат да. Мисалы үчүн, мына биз Ошто отурабыз, Ошто бир жумада 6-7 рейс Россияга учат да. Демек 600-700 киши аяка учат, 600-700 киши бияка келет, ар кандай болот да. Бул ойлоп көрсөк эми бир гана советтик мезгилде Оштон 14 рейс учат да Бишкеккечи. Ой, кечирип коюңуз, 26 рейс учат, ар бир жарым саатта учат да. Ар бир саатта бир самолет учат. Ошондо жол начарыраак болчу. Бүгүн азыр 6 рейс бир жумада, кээ бир учурда 9 рейске чейин жетет, Москвага учат. Чоң самолеттор, Як-40 эмес. Демек ошол миграция дайыма алмашып турат да. Биз миллион дегенибиз менен жыл сайын, мен алыска барбайм, бизде Алыш деген айылда Кадам жайда жылына 18 эркек бала мектепти бүтөт. Анын 10-11 сөзсүз Россияга кетет. Бул уже даярданат, 10 класста, 11 класста окуп атканда эле мен буюрса мектепти бүткөндөн кийин кетем дейт. Себеби аякта бир агам бар, тууганым бар, таанышым бар. Кел стройкага иште деп, алар алдын ала даярданып атат да. Экинчи белги бул Абсамат Масалиш атындагы мектеп бар Кадамжай шаарында. Орус тилинде даярдайт. Ошол мектепке каалоочулар жылдан жылга көбөйүп атат. Демек биз өзүбүздүн балдарыбызды алдын ала даярдап атабыз. Орус тилди билсин, орус тилди үйрөнсүн. Ушул мектепте окуп аткан баланы биз эртеден мурунтан эле даярдап атабыз. Бүткөндөн кийин ошол жака барсын депчи. Ошондуктан 3 миллион 600 миңден бизде 2 миллионго жакын шайлоого бара турган жашы жеткен жарандарыбыз бар. Анын ичинде бир 700-800 миң булар жана акча менен же башка себеп менен добушка бара турган адамдар. Эгерде ошол добуш берүүгө сатып алууну кандай бир жол менен азайтсак, анда жана шайлоого баргандар андан да бетер түшүп кетет да. Бул эмнеге байланыштуу? Бул кайдыгерлик кайдан пайда болот? Кайдыгерлик деген бул эгер ишенбестүүлүк болгондо пайда болот да. Мен ишенбейм, өкмөткө да ишенбейм, депутатыма да ишенбейм, президентиме да ишенбейм. Мен эч кимге ишенбейм. Өзүм күчүмө, өзүм аракетиме ишенем. Бул ушул акыбалда биз жашап атабыз да. Себеби жаран өкмөткө керек эмес, коомго керек эмес. Өз турмушуң өзүң колуңда, өзүң келечегиң өзүң колуңда. Эми аны жаштар азыр билбейт.
Менин теңтуштарым көбү билет. СССР мезгилинде төрөлгөн баланы башынан көзөмөлгө алат эле. Албетте бакчага барыш керек. Анан ден соолугуну бала кезден сактап даярдайт эле. Ошондо ар бир жаран мамлекетке керек болчу. Эгерде мектепке барса, бул жерде участковый таап туруп, ата энесине чара колдонот эле. Эгерде окуу жайга барбаса, мектепти барбаса, милдеттүү түрүндө кылат эле. Мектепти сөзсүз бүтүрүш керек болчу. Ал эми жогорку билим ал өзүнүн ыктыяры болчу. Анан жумушсуздук боюнча ал жерде милдеттүү кылат эле, сөзсүз иштеш керек. Ошондо тунеядис деген бекерчиликтин түрү деген наам болчу. Ушулда керек болсо жоопкерчиликке тартат эле да, сен бекер салпаңдап жүрөсүң депчи. Эми аны мен чакырбайм, мага барбашыбыз керек. Бирок мен айтканым ал мисал катары ошондо ар бир жаран мамлекетке керек болчу. Бир аз ситуация өзгөрүлүп кетип, азыр мамлекетке канчалык адам саны аз болсо, ошончолук жеңилирээк болот. Чыгаш аз болот да. Ошончолук жана министрлердин ордуна мындай тынчыраак болот да. Эгерде ойлоп көрсөңүз, эгерде Россия же башка мамлекет биздин жарандарды бир аз кысып туруп кайра жөнөтсө, анда мен билбейм эмне болот. Ушул 1 миллион 600 миң адам булар фактически жумушсуз адамдар. Кыргызстанда келсе алар сөзсүз талап кылат бийликтен. Менин келечегим кандай болот? Мен кантип жашайм? Жөнөкөй суроо берет. Мен кантип жашайм? Мен билбейм десе, анда сен эмне отурасың депчи. Ошондон бийликке дайыма кызыкчылыгы бар да, канчалык бизде миграция көп болсо. Жакшы болот. Ал эми биз оппозиция болгон күчтөр биз айтып атабыз, жок. Аны жоготуш үчүн оор, бирок жөнөкөй кадамдар бар да. Биз өзүбүздү өндүрүштү иштетишибиз керек. Биз өзүбүздү дыйкандарга кызыкчылыктуу беришибиз керек. Биз өзүбүздү өндүргөн ошол эле сүт, ошол эле башка нерселерди, мөмө жемиштерди биз сатууга өкмөт көмөк көрсөтүш керек да. Андайга биз бара албай атабыз да. Ошол себептен биздин элибиз кыйналып иштеп жүрөт. Ошол жыл сайын бюджетке барабар акчаны которуп атат. Ошол менен биз кээ бир учурда сындап атпайбыз, биз тойго элек болуп кеттик, тойлор көбөйүп кетти. Эми ал тойго өкмөттөн акча албайт эч ким. Ал тойго ушу балдары топтогон акчаны жыйнап жөнөткөндө, качан өлгөн атасына аш берет, же кичинекей баласынын үстүнө той кылганда жаңыраган той беришет, же бир жакшылык болгондо кызыны уулуну үйлөнткөндө же кызын турмушка чыгарганда биз дөңгөрөгөн той беребиз да. Мисалды айтайын, мен бир айылда туугандарым бар, иним бар. Тойдо кошумча деп 10 миң сом дейт. Биз ушундай салтыбыз бар. Мен сурай бердим, сен иштебейсиң, сен каяктан табасың? Эми ал менин ишимде дейт. Карап көрсөңүз, анын жумушу жок болсо. Жашы жаш бала эмес. Анан бирок ал жерде сат 10 миң сомдон топтойбуз дейт да. Кошумча деп коет. Кээде таң каласың, бирок турмушта ошондой болуп атат да. Жалпы тегеретте ойлоп көрсөк, ар бир үй бүлөдө бирөө Россияда жүрөт да. Ошол акчага биз жашап атабыз. Эгерде андай бизде булак жок болсо, мен ойлоп атам, биз 5 жылда эмес, жыл сайын революция болмок да. Бир гана жолу биз шарт түзүшүбүз керек. Баарын токтотушубуз керек. Чыгашаларды токтотуш керек. 19 миллион сомго чет өлкөгө барып келиштин кереги жок. Же көп чыгашалары болгон жанагы мамлекеттик башкаруу системаны азыркы президент эле баштаганда айтты го, мен кыскартам депчи. Бирок байкасаңыз, бир аз убакыт өткөндөн кийин кайра министрлик көбөйүп атат. Анан кайра бир структуралар пайда болуп атат. Дагы бир дирекция түзө коет, дагы түзө коет. Ал башында механикалык түрүндө кыскарткан, жакшы анализ кылбай туруп, балким кыскартыштын кереги жок болчу. Мен ойлоп атам, мен мына 21 жылдан бери саясатта аралашып атам. 4 жолу кыскартуу болгон, бирок ар бир кыскартуу көбөйтүү менен бүткөн да. Бир гана реалдуу түрдө жогорку кеңештен 4-чү чакырылышы биз ишенип 30 миллион чыгашаны кыскартканбыз. Ал 2007-жылы шайланган депутаттар. Калган учурда кыскартуу деген көбөйтүү менен бүткөн да. Адахан Кимсанбаев да ошондо бар эле. Жок, Адахан Кимсанбаев спикер болгон, бирок ал кыскартууга биз аягында 2010-жылы барганбыз да. Адахан Мадумаров ага чейин уже кызматын тапшырып кеткен болчу да.
Азыр эми бул жерде ошол программалар, өкмөт кандай иштеш керек, мамлекет кандай шарт түзүп бериш керек, ушулардын баар жогун айттык. Бирок ошол суроону жазып аткандар, комментарийни жазып аткандар сиздин сөздөрүңүздү 80-90% түшүнгөн жок, мээсине да кирген жок да. Анан дагы абдан бир акылдуу болуп жазып коюшат. Ошон үчүн мекендештер биздин Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын курамында ушундай мамлекеттик түзүлүштү, деги эле ошол жогорку кеңеш эмне кылыш керек, биз шайлоого кандай максатта, кандай жол менен баратабыз, ошонун баар жогун агайыбыз учкай сөз кылып кетти. Партиянын ичинде Исхак Масалиев агайыбыздын катар номери 2, партиябыздын дагы номери 2. Эгерде сиздерге ушул биз ынандыра алсак, ушу агайыбызга окшогон инсандарды шайлап алсаңыздар болот. Жана ошондой эле эртең буйруса биздин партиядан капитан кызыбыз ошол жаш Айгүл Айдарова деген менен маек болот. Айгүл Айдарова менен дагы сиздерге биздин арабызда аял талапкерлердин кандай бир ушундай бир талапкерлер кетип атат, ошол боюнча дагы маек кылабыз. Аял затынан дагы ушул эң алдыңкы катарда билимдүү, тажрыйбалуу бизде дагы ушундай талапкерлер бар. Ошолордун баар жогун жаштарды бизди тарбиялап, ушундай бар жок жол жобосун көрсөтүп, биз билбеген нерселерди үйрөткөн устаздарыбыз бар. Ошондуктан сиздер менен дагы да маегибизди улантабыз. Ошондой эле Исхак агай, сизде элге кандай кайрылуу бар, эмнени айткыңыз келет, айтып анан коштошсоңуз болот да. Бир гана каалоо тилегим бар. Алдыбызда оор турмуш күтүп атат. Кыш оор болот. Муну мен кошулат элем. Ушул оор кыштан биз чогуу чыгышыбыз керек да. Сындыганыбыз туура эле. Бийликти урушканыбыз туура эле. Бирок биз урушка чейин баргыбыз келбей атат. Биз элдин ортосунда тирешет чыгарбашыбыз керек. Ошондуктан мен кайрылат элем, биринчи кезекте элге эмес, бийликке кайрылат элем. Келгиле токтотолу. Биз өзүбүздүн программабызды, көз карашыбызды элге жеткирели. Сиздер таза шайлоону кепилдик бергиле, аралашпагыла. Ар кандай сөздөр болуп атат. Тиги акимди бошотот экен, тигини бошотот экен. Азырынча мен аны сезбей атам. Бир гана жакшылык бар. Мамлекеттик кызматкерлерди чектеткени туура. Мен ишенемин. Президентке, өкмөткө бүгүнкү күндө биринчи кезекте тынччылык керек. Эгер силер ушундай тынччылыкка аракет кылсаңар, анда аралашканды жол бербегиле аралашканга. Эл өзү тандаш керек. Кимди шайлайт, ким сиздерге ошол жерде жогорку кеңешке кызматташууга барат, аны элге койгула. Ал эми элге кайрылат элем, азыр мүмкүнчүлүк бар. Коркпой туруп, каалаган партияңарды тандасаңар, адашпайсыңар.